Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга асы урмат. Сиз мынау чет мамлекетте тактап айтканда Казакстан, Россияда биздин жарандарыбыз түрмөдө жаткан жарандарыбыздан канчасыдан барып кабар алдыңыз, кандай иштерди жүргүзүп атасыз? Неге дегенде сиз шайланып атканда сиздин программаңыздын негизги бөлүгү мына ушул чет жактагы жарандарыбыз менен иштешүү, ошолордун укугун коргоо болгон. Ушул боюнча кандай иштерди кылдыңыз? Эми бул Сиз жалпысынан азыр жалпы статистиканы айтып кеттиңиз. Жеке өзүңүздүн демилгеңиз менен канча жол Россияга бардыңыз, Казакстанга? Рахмат. Эми мен бул 18-жылкы баяндаманы бердим да, өзүм болсо 18-жылдын аягында келип, мына бүгүнкү күнгө чейин иштеп атам, 1 жыл болуп калды. Эми бүгүн 18-жылды алсак, 18-жылдын аягын, анан 19-жылы. Россияга мен 1-2 жолу барып келдим, Казакстанга 1 жолу барып келип, омбудсмендер менен жолуктум. Мындан тышкары өзүңөр билесиңер, Евразийский альянс омбудсменов деп биз уюштурдук Москвадан. Ошон уюшчулардын бири ушул Кыргызстандын омбудсмени болду. Россияныкы, Ирандыкы, Сербия 4 мамлекет ушул сунуш чыгарганбызда кирип, азыр бүгүнкү күнү Монголия кирди, дагы бир нече мамлекет. Ушул площадкада сүйлөшүүлөр болуп атат. Эми биздин жарандар боюнча эң биринчи, мындан тышкары мен Россияга барганда эң биринчи балдардан баштадым да. Биздин мигранттын, өзүңөр билесиңер, балдар төрөлүп, анан баягы детский дом Москвада Алтуфьево, анан Центральный деген 2 чоң детский дому бар экен. Ошого барып биздин балдарды көрдүм. Жаш ымыркай, 1 жашка чыга элек, 5 жашка чыккан кичинекей балдар, кыздарыбыз бар экен. Эми ачыгын айтканда алардын ден соолугу жакшы экен, баарыныкы. Медицинский заключениясы менен тааныштым. Аларга очередь экен, бирок мен ош жерде Россиянын омбудсмени, детский омбудсмени, анан берки омбудсменине да кайрылып, сураныч менен биз жакын арада алып кетебиз. Буларды бербегиле на усыновление. Өзүбүз документин алып эметебиз деп туруп, анан мына өкмөткө да кайрылдым, министерство соцтруда кайрылдым, анан министрдин жардамы менен ошо посольство, ош жерде биздин өкүлчүлүктөр болуп, бүгүнкү күнү мына 18-жылы барганда эле биринчи, мен ноябрда бардым, 18-жылы декабрдын 15-инде биз уже 4 баланы алып келдик. Азыр бир баланы жөнүндө иштеп атабыз, бирок бул жерде сизге мынча болуп калды, экинчи кайталагыш үчүн бир нерсени айтып кетейин. Энеси, мамасы түрмөгө СИЗОдо отуруптур. Аны менен да жолугуп сүйлөштүк, бирок ошол сүйлөшүп аны бошоттук биз. Бошотуу эми азыр келатса, посттон биздикилер кармап, азыр кайра Кыргызстан СИЗОсунда отурат да, тияктан эптеп бошотуп алып келсек. Анын баласын да алып келиш керек. Азыр бир туугандары менен бул жерде тайнеси бар экен, Ысык Ата райондорунда. Ошолор менен иштешип, ал баланы да азыр алып келген атабыз. Эми взрослыйлар боюнча мен түшүндүм сизди. Взрослыйлар боюнча түрмөдө отургандарды кичине оор болуп атат. Бирок анча-мынча, мындайча айтканда, проступок жасагандар, баягы чегараны мыйзамсыз бүтүп, паспорттун срогу бүткөн, ошондойлор да кармалып атат. Алар боюнча мына жакында Казакстанда өзүңүз билесиңер, Памировду алып өткөрдүк чегарадан. Өзбекстан менен Бактияров биле аны өткөрдүк. Дагы биздин Данилова деген паспорту жок, Россияда кармалып калыптыр, аны алып келдик. Ал жумуштар өтүп атат. Эми бул баягы 18-жыл эмес, мына азыр болуп аткан жумуштарда. Мына ушул Россияда, Казакстанда жаткан, биздин түрмөдө жаткан жарандарыбыздын укугун коргоо боюнча бир жыйынтык, ошол жерде күнөөсүз биздин жаткан жарандардын канчасын алып келдиңиз? Азыр сиз жалпы 70 деп айттыңыз. Ал жалпы статистика, сиздин акыйкатчынын демилгеси менен деп атам. Казакстанда түрмөдө жаткан, бул 18-жылы болгон экстрадиция. Генеральный прокуратура тарабынан. Себеби Кыргыз Республикасында бул милдет генералдык прокуратурага жүктөлгөн. Булар толуктап берер. Биз болсо, бизге андай арыз
bir arыз түшкөн ушул Казакстан боюнча. Бирок Казакстан боюнча түшкөндө ал жерде бизге мөөнөтү бүт элек. Андан тышкары маселе чечилип атканда ушул эле депутат кайрылган. Мен эсимде жок, Умбеталиев эле бирөө кайрылды эле. Ошону алып келерде, ал түрмөдө жатып, бөлөк бир кылмыш жаза ийип, ошон үчүн мурдагы жыл срокко жаңы срок кошулуп кетип ала албай калдык да. Эми бул багытта иштеп атабыз. Бул багытта эми баарын бошото албайбыз, но 1-2ден эптеп аракет кылып атабыз алып келгенге. Мен айтканымдын себеби, мен ушул палатада мен көп жолу көтөрдүм. Мына ушул биздин Россиядагы жарандардын укугу боюнча түрмөдө жаткан, мен айтканмын ушул жерден Сахарова деген убактылуучу кармоочу жайда биздин кыздарыбыз 4 айлап, 5 айлап жатат экен деп. Ушул боюнча дагы бир иш аракеттериңизди кылсаңыз. Анан экинчи, мына түрмөдө жаткан аял төрөгөндө баласынын укугу кандай болуп калат? Төрөлгөндөн кийин баласы дагы түрмөдө жатып атат. Төрөлгөндөн кийин анын апа энесинин жанына 3 жашка чейин ал болот. Ал жерде ГСИН системасы, ошол жерде атайын медиктер бар, алардын кароосунда болот. 3 жашка чейин. 3 жаштан кийин ал мыйзам боюнча баланы алып туруп жакын туугандарына, ошол аялдын ата энесине, бир туугандарына өткөрүлүп берилиш керек. Муну детский комиссия атайын бар, алар ошолор чечет өкмөттүн алдында. Окон Болотбекович, же баш прокурордун орун басары кимиңер жооп бересиңер? Бизде сыртта, Кытайда, Казакстанда, Россияда жалпы жонунан түрмөдө отургандар биздин боордош мекендештердин, мигранттардын саны 1700. Быйыл силер бияка ошо эки мамлекеттин ортосундагы келишим негизинде бияка экстрадиция кылып, для дальнейшего отбывания наказания кылып 70 киши. Бул өтө аз да. Силердин эң чоң милдетиңер мен ойлойм ушул. Анткени жанагы таянар тоосу жок деген ошолор да өзүлөрү сыртта жүрсө, анан статистиканы карап көрдүк, болор болбос жеңил кылмыштар экен. Границаны туура эмес өтүп кеткен, майда чүйдө ууру кылган. Эми ошолор түрмөдө Россияда отурат 1600 киши. А мамлекеттер ортосунда келишим бар. Ошону иштесе эле алып кеткиле өзүңөр баккыла деп атат. Эми ошолорду боордоштор башка кимдер, алардын багар көрөрү биз да, мамлекет да. Биз ошо бирдеке кылалы да. А мамлекеттин атынан омбудсмен менен баш прокурор, башка делегированный институт жок. Ошол неге аз болуп атат? Же келишимди Россия тарабы аткарбай атабы? Эмне себептен аз 1670 шаран келип атат? Себебин айткылачы. Эгер юридикалык эл аралык мамилени алсак, соглашенияны, Алмамбет Насырканович, Россияда Минюстка жүктөлүптүр, Кыргызстанда Ген прокуратура жүктөлүптүр. Анан баа алганда бир чоң эме болуп атат, волокита, унификация статей экен, отбытие наказания. Мисалы, аларда наркотик боюнча баланчан статья, бизде бөлөк статья да, ошолорду унифицирует этирип. Анан сроки наказания разные экен. Анан ошондагы салыштырмалуу пропорциональным отношении алардын жыйынтыгы бир топ алат экен. Биз тараптан бир топ жазылганын ошол жак кичине токтотуп атат да, ошон үчүн жана сиз айткан цифра 70 болуп аз болуп атат. Мен ойлойм, прокуратура тарабынан бул иш дагы бир уюшулса, жакшы эле жетишкендикке жетсек болот. Сиз айткан маселелерди чечсе болот да. Анан экинчи маселе, Токон Болотбекович, мен кечөөдө айткан, бүгүн да кайталап коеюн. Сизге каалоо тилек катары да. Сиз эми баягы чикис катары өмүр бою чикис болуп жүрүп, азыр баягы сфера бир алмашып кичине кыйналып атат окшойсуз да. Сиз публичный көбүрөөк болсоңуз, баягы боец невидимого фронта бүттү уже. Эми адам укугун коргош үчүн, өзүңүз айтканда, коңгуроону кагыш үчүн только публичность жардам берет сизге. Сиздин таасирди, сиздин бийликти, сиздин коомго, мамлекеттик органдарга болгон күчүңүз таасир бир гана коңгуроодо. Ошол коңгуроону бат-бат кагып турсаңар. Жал үчүн жана милиция өткөндө милициялар бирөөлөрдү сабады. Омбудсмендин реакциясы жок, журналисттердин реакциясы бар. Ушул сыяктуу нерселерди эле өз убагында коңгуроону кагып турсаңар, бардык жерде мындай азаят. Ал кепилдик берем, азаят. Анткени коомчулук билет, парламент билет, президент билет, өкмөт билет. Бар оңолот. А эгерде жымжырт болуп эле баягы шпион истегенсип жүрүп болсоңуз. Алмамбет Насырканович, эске алалык. Бир-эки суроо бар эле. Токон Болотбекович, айтып кетсеңиз, жана сиз сыртта жүргөн миграциянын санын айтып кеттиңиз да, 650 миң мигрант бар деп, жалпысына. 700, ошо маалыматты кайдан алдыңыз?
Бул бизге эмелер берди, Госкомитет по миграциядан алдык. Жалпы ушунда приблизительно да берип атат да, приблизительно. Точно берген жок, 750 деп. Приблизительно. Бул жерде миграциянын өкүлдөрү барбы? Алтынай Сейитбековна, сизде барбы ушул бул такталган маалыматпы? 753 деп мына азыр бизден такталган маалымат барбы? Канча мигрант? Ошол официалдуу статистика менен колдонобуз. 750, анан жанагы ар бир мамлекет боюнча дагы бөлүнгөн. Бирок мындай кыска мөөнөткө барып келип кеткен адамдар дагы жок эмес. Өзгөчө Россия Федерациясына, Казакстанга. Ошо статистиканы кандай жол менен чыгат бүгүнкү күндө? Аэропорттон ар бир учуп аткан, Россияга учуп аткан мигрант болуп саналабы, же үй учет жүрүп саналабы, же Болот Сапарбаевич азыр ушул жана подсчет Да, я боюнча жооп берип коеюн. методологиясы боюнча айтып берсинчи. Дасан Жумаевич, бул маалымат биринчиден Тышкы иштер министрлигинен алынган. Андан кийин учуп аткан, баардык учуп аткан кишилер бул мигрант болбойт. Бул боюнча баягы внешний учет внешней миграции деген жаңы программа бар, ИСУВ. Ошол боюнча каталат, бирок анын кимиси мигрант эмес, ал ошол диаспоралар аркылуу, Тышкы иштер министрлиги аркылуу ошол 800 миңден ашты деп такталган. эми Болотбек Сапарбаевич, сиз МИДке шылтадыңыз да? Анда МИДтен угалычы. Ушу маалымат кайдан чыккан? Дастан Арсбекович, чындыгында эле биздин маалыматтарды биз ар кандай булактардан топтойбуз. Биринчиден бизден чыгып аткан жарандардын саны, андан тышкары Россия тарабында, мисалы же болбосо Казакстанда учетко отурган биздин жарандардын саны боюнча мына ошол сандарды эсептеп келгенде бул эми албетте так болушу мүмкүн эмес, анткени жарандарыбыздын кетип аткан. Мейли, рахмат, түшүнүктүү. Бирок жакында эле Россиянын службасынын сайтынан чыкты, мен окудум, 250 миң деп берди. Кыргызстандан миграция 250 миң деп берди да. Эң көп Өзбекстан, Тажикстандан экен, Орто Азияда. Бизден 250 миң деп берди. Ошол үчүн мен мындай так маалыматтар менен жүрсөңүздөр.